Кийип жүргөн бут кийимиңиздин абалы жакшы болуп, эгерде бирок үйдөн жууганда окшотпой жаткан болсо, анда бир нече этаптан турган химиялык тазалоого бериңиз. Sneak Impression мен сиздерге сунуштайм. Бир нече бут кийим берген, мен баардыгы таптаза келди. Аябай ыраазы болдум. Азыр акцияда жүрүп жатат. Эгерде 8 бут кийим бере турган болсоңуз, анда үчөөсүн кошумча бекер тазалап берет. Андан сырткары 1 жылдык абонементтер ойнотулуп атат. Баракчасында кененирээк маалымат бар. Мен катталуучулардын арасында адекватный адамдар аябай көп. Мен эмнени айткым келгенин жана эмне үчүн бул стористерди тартып атканымды түшүнгөндөр буга чейинки жана сториске каткырган смайликтерди калтырыптыр, эффекттердичи. Мен азыр деген сторизимдин акыбаты көтөрүлүп кетип, рекламаны ушул моментте киргизип калайын дедим да. Эми бул мага да пайда да. Анан ошол сахнада сүйлөгөн сөз боюнча жаңы мени көрүп атканда, анан эң башкысы мен айтайын дегеним, негизи сахнадан ошол ар кандай иш чаралардан дин тууралуу кеп козгогон болбойт, бул деген туура эмес болуп калат да. Биздин динде кимдир бирөөнүн акысына кирүү, кимдир бирөөнү ушактаган адамдардын күнөөсү канчалык көп экенин, чоң экенин менден жакшы билесиздер сиздер. Канча деген хадистер бар. Болгону ошону мен баягы сахнага ылайыкташтырып, эми асамам главным дегендей. Бул жакта аяш атабыз менен аяш апабыз отурат. Аларга ысык чай бере турчу келин керек. Кудай буйруса Нурландын жанында сүйүктүү өмүрлүк жубайы болсун деген ниетти түзөйлү. Ушул эле ойду айткам да, угуп көрсөңөр болот кайра. Башка жаман сөз сүйлөгөн эмесмин. Муну айтайын дегеним, азыр деген Нурлан менен Асель эки башка жолдо жүрөт. Аны менден жакшы билесиңер баарыңар. Анан сен дос болсоң, ушунчалык эле күйүп атсаң, экөөнү жараштырып койбойсуңбу деп да жазгандар толтуруп болуп атат. Жалаң эми аял кишилер экен көбү, бирок эркектер да жазып коюп атат. Эми эркектерге эмне жок дейм да. Мен буга чейин экөөнүн ортосунун мамилесине түшкөнмүнбү, түшкөн эмесминби, аны ошол өздөрү билет, жакындары билет, башка эч ким билбейт. Башкалардын иши эмне дейм да. Анан дагы жана жазгандарга мен чалып сүйлөшүп көрөйүн дедим. Чынын айткандачы кызык болду мага. Кандай ошол көптөн бери мындай узун сторис жаза эле келем. Убактыңарды алып койсом кечирим сурайм баарыңардан. Мен эч кандай бир жаман ойго батып же жаман болгон жерим жок. Болгону мен ошол жазган адамдарга аябай жаман болуп сарсанаа болуп атам. Себеп дегенде адам аң сезими өсүш керек. Биз ушул бойдон калбашыбыз керек да. Ошол эки тарап тең, кимдер жөнүндө сөз кылсам дагы эки тарап тең, алардын өздөрү менен сүйлөшкөм, эч кандай менин сөзүмдө коммент. Бул ким өзү, башы иштейби, неге минтип сүйлөйт, тупой деген сыяктуу укмуш сөздөрдү жазып атышат. Ушуга окшогончу Дайрикеде жазып атат. Мунун баардыгы Нурландын концертиндеги сахнада сүйлөгөн сөздүн аркасынан келген. Бирок мен сүйүнгөнүм, ошол комментарий жазгандардын арасында менин сөзүмдү түшүнгөндөр бар экен да. Туура эле сүйлөп атат, эмнеси жаман, туура эле айтпадыбы, бирөөнүн жакшы болсуна